Алла Таалам пайдасыз билимден, коркпогон жүрөктөн, тойбогон нәпсиден, кабыл болбогон дуадан Аллахым сактасын. Пайгамбарыбыз бизге жакшылыктарды сураганды үйрөткөн, жаман нерселерден пана тилегенди үйрөткөн. Анткени ал боорукер, энеден дагы ырайымдуу. Сиздерге биздерге жакшылык каалап, ушулар бир бактысыздыкка учурап калбасын, кыйынчылыкка бир душар болуп калбасын. Дүйнөдө дагы бактылуу, курсанчылыкта, ахиретте дагы бейиште, Алланын ыраазычылыгында жашасын деп, Пайгамбарыбыз Алланын тарабында көптөгөн жолдомолорду, жашоонун эрежелерин алып келген туугандар. Ошол дуалардын бири азыркы биз окуп аткан дуаларыбыз болот. Кур'ан-ы Карим Алла Тааланын акыркы толук өзгөрүлбөгөн, бурмаланбаган ыйык улуу китеби, адам баласына туура жолду көрсөткөн, бардык жагынан адилеттүү, бардык жагынан чын, ушундай улуу китеп. Кур'ан-ы Каримде Алла Субханаху ва Таала биз ар бир коомго пайгамбар жибергенбиз деп пайгамбарлардын саны канча экенин айткан эмес, бирок машхур, маанилүү, даңктуу ушундай бир пайгамбарлардын мындай үзүн окуяларын, кыссаларын Алла Таала айткан. Өткөнкү сабакта Юсуф алейхиссаламдын окуясын, кыссаларын бүтүп, бүгүн буюрса Аюб алейхиссалам, Аюб пайгамбардын окуясы. Кур'ан-ы Каримде Аюб пайгамбар 4 жерде айтылат экен. Анбия сүрөсүндө, Ниса сүрөсүндө, Касас деп коет, ал сүрөдө, жана Ан'ам сүрөсүндө, ушул 4 сүрөдө Аюб пайгамбардын аты аталат. Аюб пайгамбар Ибрахим пайгамбардын зуррият урпактарынан болот экен. Ибрахим пайгамбардын. Ибн Исхак рахматуллах алейхи айтат: "Кана роджула минар Рум." Бул киши ошо Румдан болгон дейт. "Ва хува Аюб бин Мус бин Заррах бин Ис бин Исхак бин Ибрахим." Исхак пайгамбардын чебереси болуп калат экен. Исхак пайгамбардын чебереси болуп калат экен. Ан'ам сүрөсүндө وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ деп Кур'анда Алла Таала Ибрахим пайгамбардын урпактарынан болот. Дауд пайгамбар, Сулайман пайгамбар, Аюб пайгамбар деп Аюб пайгамбарды айтып кеткен Алла Субханаху ва Таала. Баарыбыз эле угуп жүрөбүз, Аюб пайгамбар Алла Таала буну оору менен сынаган. Болгондо дагы жөнөкөй оору болгон эмес. Өтө оор, бирок кандай оор экенин Кур'анда айткан эмес. Бир хадисте дагы келген эмес кандай оор экенин. Бирок анда асар деп коет, сахабалардан кийинки алымдарыбыз Исраили риваяттардан, башкаларынан келип, ак бес оору деп айтат. Чечек оору деп коет экен, мындай проказа дегендей оорулар болот го, ошондой оорулардан болуп, биринчи ушул териге чыккан оорулардан ооруганда дагы ушу ийриңдеп ушундай катуу сыноого кабылганда, болбосо Аюб пайгамбар өтө дөөлөттүү, мал мүлктүү, бала чакалуу, бардык жагынан Алла Субханаху ва Таала ушундай бир неаматтарын чачып койгон пайгамбар болгон. Бирок Алла Субханаху ва Таала эми сынайм десе, андан эч ким сурабайт экен. Сынаба бул дүйнө өзү сыноо дүйнө экен. Аюб пайгамбарды кээ бир риваяттарда азыраак жыл айтылат, бирок көбүнчөсү 18 жыл ооруган экен. 18 жыл ооруганда дагы ушу оорубаган мүчө калган эмес экен. Тили менен жүрөгүнөн башка. Тили менен жүрөгүнөн башка. Кээ бирлери курт түшүп кеткенге чейин деп айткандары бар, эми аша чапкандарыбы билбейм, эми кандай болбосун биз ал жагына терең кирбейли, бирок өтө бала чакасынан айрылган, мал мүлкүнөн айрылган, тууган уругунан айрылган, ден соолугунан айрылган. Ушундай Алла Субханаху ва Таала оор сыноого Аюб пайгамбарды салган. Хадистерде келет: "Ашаддун нас балаан ал-анбия." Адамдардын
сыноого кабылгандардын эң оорлору булар пайгамбарлар болот экен. Демек, кимдин башына сыноо келе турган болсо, эгерде ал киши ыймандуу болсо, туган ал динине, ыйманына жараша келет экен. Сумма ас-салихун, андан кийин салих аулияларга, пайгамбарларга жакын адамдарга сыноо келет экен. Демек, сыноонун эң катуу оору пайгамбарларга, андан кийин салихиндерге, суммал амсал фал амсал, кийин аларга ошондой жакындарга, ким ыйманда, таквалыкта жакын болсо ошончу. Себеп бул дүйнөдө сыноо. Эми карабайсызбы, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды Алла кандай сынаган? Улида ятиман, жетим төрөлүп атат. Сыноо эмеспи? Атаны көргөн жок. Атаны көргөн жок мына. Аша факиран, кембагал жашоон өткөргөн, 2 күн катар курсагы тойгон эмес. Мата мискинан, өлгөндө үйүнө ошол кишилер эми келип чыгат да түндөсү. Чыракты күйгүзүп, ошо тамызып койгонго, ошо майда жок болгон мына. Эч нерсе. Өмүрүн башынан аягына чейин курманчылык, кыйынчылык, сыноо. Болбосо Алла субханаху ва таала эң сүйкүндүү пайгамбарына ухуттоосун алтын кылып туруп, трииллиардер кылып коюп, пайгамбарчылыкты жасай бер десе деле болмогон. Жок, Алла таала бардыгын сынайт экен. Эмне үчүн сынайт десе, даражаларын көтөрүш үчүн. Сыноо кээде күнөөлөрдү кечириш үчүн болсо, кээде даражаларды көтөрүш үчүн болот. Кээде адам айтып калат да, мен 5 убакыт намаз окуймун, бир жакшы эле жүрөм, эч кимди алдабаймын, ушу дагы эле мени сынай берет. А бул арамдан башы чыкпайт, эч нерсе көрбөйт депчи. Жок, тууган. Күнөөлөрдү кечириш үчүн кээде болот, а кээде даражаны көтөрүш үчүн. Сиз ойлобоңуз, күнөөлөрүңүз сизде мейли, ал кылгандай күнөөлөр сизде жок. Бирок сиздин даражаңызды көтөрүш үчүн, улуу, мартабалуу болуш үчүн, Алладан чоң эбегейси соопторду алыш үчүн Алла таала сыноо берип атат. Жакшы көргөндө сыноо берет, сыноо көтөрө алганына берет, ар кимге бере бербейт. Ушу сыноо аркылуу Алла субханаху ва таала канча деген башка адамдарга хидаят берет. Буну кайгынан билесиз. Мынакей пайгамбарыбыз айтат: "Ва кала юбтала ар-раджул ала хасби динихи." Адам баласы динине жараша, динне карманганына жараша сыноого душар болот. Fa in kana fi dinihi salabatun zida fi balaihi. Эгерде дининде канча бекемдүүлүк болсо, ошого жараша сыноосу дагы муну күчөйөт дейт, көбөйөт дейт. Демек кандай болбосун, Аюб алейхиссаламды Алла таала бир башка үммөттөргө, кыямат күнгө чейин келе турган инсандарга ооруну берип, ошол ооруп атканда дагы Алланын зикирин таштабай, Алла таалага шүгүрүн таштабай, Алла таалага сабырдуулугун таштабай, үлгү кылып, Кур'ан-ы Каримде Алла таала бу Аюб пайгамбарды жөн эле айтып койгон жок. Эгерде башыңарга келбесин, Алладан афият сураш керек дейт. Бирок кыйынчылык келип кала турган болсо, анда Аюб пайгамбардын кыйналганын, оору келе турган болсо, Аюб пайгамбардын ооруганын эстеп, ошондо дагы Алла таалага зикир кылганды таштабагыла, Аллага шүгүрдү таштабагыла, Алла таалага сабырдуулукту таштабагыла деген сабак. Демек 4 сүрөдө келип атат. Ниса сүрөсүндө Алла таала инна аухайна илейка кама аухайна ила Нух. Албетте биз сага вахий түшүрдүк, кандай Нух пайгамбарга түшүргөндөй эле. Ва набийина мин ба'ди, Нух пайгамбардан кийинки пайгамбарларга келет, аларга дагы. Ва аухайна ила Ибрахим ва Исмаил ва Исхак ва Якуб ва Асбат ва Иса ва Айюб. Ошондой эле Ибрахим пайгамбарга да биз вахий түшүргөнбүз дейт. Вахий Алла тааланын тарабынан мына пайгамбар кылган. Исмаил, Исхак, Якуб ва Асбат ва Иса ва Айюб, мына ушулардын бардыгына түшүргөнбүз деп айтып атат тугандар. Al-Anbiya сүрөсүндө дагы ва Айюба иднада роббаху анни массани ад-дурр ва анта архамар рахимин. Айюб пайгамбар Алла таалага кайрылганда, өз робусуна нида кылып кайрылганда, о жараткан, анни массани ад-дурр, мага ушундай зыян жетти. Кээ-бирлер айтат, ушу тил менен жүрөккө келгенде, ошол оорунун өтүүсү, таасири, жугуусу ошондо айтып берген деп айтат. Эми мейли кандай гана ушу путум ооруду, башым ооруду, өпкөм ооруду, боорум, бөйрөгүм мейли. Бирок ушу жүрөгүм менен тилим эле калса, сага шүгүр кыла турган, сени эстеп зикир кыла турган депчи. Ошондо анан кайрылып берген дейт.
Бу кишинин Аюп пайгамбардын аялы тууралуу Юсуп пайгамбардын кызы деп да айтат. Кээ бирлери Юсуп пайгамбардын небереси деп айткандар бар. Аты Лайя деп айтат экен. Лайя бинти Манса ибни Якуб. Кээ бирлер Якуб пайгамбардын небереси деп мындай деп айткандар бар. Кээ бирде болсо Рахима деп айткандар бар. Кандай болбосун, бирок көбү туурарагы Лайя бинти Манса бин Якуб деп айтканы ушу туурарак деп айтыптыр. Кандай болбосун, майли, бул дагы пайгамбарлардын урпактарынан экен, таква экен. Ушу кыйналганын көрүп, энебиз Аюп пайгамбарга бир жолу сунуш айтып, күйөөсү дагы, пайгамбары дагы Алла Таалага дуа кылбайсызбы депчи айткан экен. Бир канча ооругандан кийин, Алла Таала ушунча 70 жыл бизге жашоо берди, кандай гана жашоону өткөрдүк, кандай гана рахатта өткөрдүк. Эми кичине сыноо берселер сразу эле дуа кылайынбы депчи. Буга эми сабыр кылыш керек деп. Ушуга караңыз, биз мурунку Алла Тааланын берген жакшылыктарын дайыма унутпай жүрөйлү дегендин мааниси ушул жерде келет да. Мааниси ушул жерде келет. 93 жашында дүйнөдөн өткөн экен деп айтылат. 93 жашында. Сот сүрөсүндө Вадкур абдана Айюба иднада Роббаху анни массани шайтан бинусб ва адаб. Алла Таала пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга Кур'ан-ы Каримди түшүрүп, Айюб пайгамбарды эстегин деп атат. Айюб пайгамбарды эстегин, биздин бендебиз Айюпту качан ал робисине үн салганын, эмне деп, чындыгында шайтан мени ыза жана азап менен кармады деп. Шайтандын бул васвасасы, шайтандын бул азгырыгы, шайтандын тийгени бин нусбин ва адаб, нусб деп бир денеге. Адаб болсо бала чакасына жана мал мүлкүнө. Демек, шайтандын ушу азгыруусу менен ушунчалык чоң зыян тарттым, мага чоң зыян жетти деп Алла субханаху ва таалага кайрылды. Кандай болбосун, өтө катуу ооруганда жакындары дагы узак болуп кетти. Катуу ооруганда жакын санагандар качып кетти. Бала чакаларына дагы кырсык түшүп дүйнөдөн өтүп кетти. Ибн Масуд радыйаллаху анху айтат, 7 уул 7 кызы бар эле, 7 тең 14 тең өттү дейт. Элестетип көрүңүз. Бир балаңыз өлсө, Кудай сактасын, кандай оор. Бир кызы өлө турган болсо, кандай оор туган. Жөнөкөй нерсе эмес го. Бир алым айткан экен, атаң өтсө, бир 2-3 жыл эстеп кайгы акырын кетип калат экен. Апаң өтсө, андан көбүрөөк эстеп, алда кайгы кетип калат экен. Бир тууганың өлө турган болсо, сынган канаттай болот экен. Аялың өтсө, 1-2 жылдан кийин ал эстен чыгып, башка аял алып аласың. Күйөөсү өтсө, 1-2 жылдан кийин чыгып, башка күйөөгө тийип кетет экен. Бирок балаң өтсө, бул өчпөс жара деген экен. Бул өлгөнгө чейин кетпей турган, өчпөй турган жара экен да. Айюб пайгамбардын бардык балдарынан айрылганы. Бу кандай деген чоң кайгы, кандай деген чоң сыноо. Бардык байлыгынан айрылганы. Мал, мүлк болбосо канча деген жерлер, канча деген байлыктар бардыгынан айрылган. Ал аз келгенсип, ден соолуктан дагы айрылганы. Ошончо оор сыноону көтөрүп, бардыгы таштап кеткенде дагы бул энебиз Айюб пайгамбардын аялы таштап кеткен эмес экен. Мына аялдарга сабак, аялдарга үлгү. Болбосо ушундай жыттанып кеткен экен денеси дейт. Өзү дагы айткан экен, эми сен деле бара бер депчи. Жок, сиз менен жакшылыкты көрүп, сиз менен жакшы жашагандан кийин башыңызга кыйынчылык келип калса, мен кетип калайынбы деген экен мына. Жок деген экен мына кара. Өзү кыйналып, кызмат кылып, багып, зарылчылыктарын бүтүрүп келип турат эле дейт. Кээ бир риваяттарда келет, ушу бирөөнүн кызматын кылып, андан киши тыйын тыпыр таап алып келет эле. Андан тыйын тыпыр таап алып келет эле деп. Ошону карап туруп, бардык оорусуна чыдап, эми билесиз да, адам ооруганда кандай кыйын. Анын баардыгы дара тушатканы бар, башкасы бар, канча кыйналганы бар. Аял чыдагандай күйөөсүнө башка эч ким чыдай албайт туугандар.
Ошон үчүн аял заттарга аяр мамиле кылып, динибиздин мынакей баалуулуктары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын айткан хадистеринен кандай аялдар да ушудан үлгү алсын. Кичине эле бир нерсе алып бербей койсо эле мен кетем, ажырашам деп. Бардык байлыктан ажыраган Айюб пайгамбар, бардык бала чакасынан ажыраган Айюб пайгамбар, ден соолугун эчтекеси калган жок ажыраган Айюб пайгамбар, аял таштап кеткен жок. Ой, мынакей бактыруулар кандай? Кандай болбосун, оруп кийинки аятты окуп берейин. Уркут бириджлик хада муктасалун бариду ва шараб. Алла субхана ва таала айтат: ey Айюб, жерди тепкин бутуң менен. Бул муздак суу жуунууга жана ичүүгө дейт. Ушу аябай ооруп турганда аялы бир жолу кеткен экен. Ушу кичине дагы бир тыйын тыпыр тагып келейин, бирөөнүн бир нерсесин шыпы тазалап алып келейин деп. Анан бул киши ушундай катты кабалда да эми ошондой деп ойлоп келген да. Ага чейин мына ушу буйрукту берди Алла Таала, бутуң менен жерди тепкин деп, буту менен жерди согончогу менен тепкенде жерден булак чыкты, муздак суу чыкты. Ошо менен жуунду, денедеги бардык оорулар кетти. Сууну ичти, ички дүйнө, руханий, жан дүйнөсүндөгү бардык оорулары кетти. Мурункуга караганда ден соолуктуу, мурункуга караганда чырайлуу, субханалла, чач деле калган эмес экен, риваяттарда келет, чачтарынын сакалдарынан бери чыкты дейт. Ушундай бир чекеге туруп калды дейт. Отурган экен, энебиз келип, мына жерде бир ооруп аткан чал бар эле, ошону көргөн жоксузбу десе, бардык сөзүн угуп турупчу. Бул менмин деди, Айюб менмин деди. Сиз мени тамашалабаңыз, маскаралабаңыз, үстүмдөн күлбөңүз депчи. Ай, менмин деп. Кайра мына келгенде Алла субхана ва таала ден соолугун кайтарып, "Ва вахабна лаху ахлаху ва мислахум ма'ахум рахматан минна ва зикра ли улил албаб" дейт. Жана биз ага Айюб пайгамбарга үй бүлөсүн кайтарып бердик дейди. Бул жерде эми кээ бирлер алымдарыбыз айтат, бай өтүп кеткен балдарын тирилтип берген дейт. А кээ бирлер айтат, жок, аларды тирилтип берген эмес, андан көбүрөөк кылып берди дейт дагы. Дагы эми кандай болбосун, риваяттарда келгени кайра тирилтип берүү маселеси не кимдер так. Аллахумма салли ала Мухаммад. Куртубиде бар экен. Куртубиде Ибн Масуд радыйаллаху анхудан риваят, Куртуби тафсиринде келет, кайра тирилтип берген дейт ошо балдар кыздарын. Жана ал менен кошумча дагы эле, аны менен кошо дагы ошончо бердик, өзүбүздүн мээримдүүлүгүбүздүн. Рахматан минна деп, өзүбүздүн мээримдүүлүгүбүздөн дейт. Бул не? Ва зикра ли улил албаб. Бул акыл ээлери үчүн эскертме. Акыл ээлери үчүн эскертме. Алла субханаху ва таала алганга келе турган болсо ушундай алып сынайт экен. Бергенге келе турган болсо эселетип, көбөйтүп, кайра кайтарып берет экен. Мындай кылып туруп кайтарып берди. Ва худ биядик дихтан фадриб бихи ва ла тахнас инна важаднаху сабиран ни'мал абду иннаху авваб. Эми Алла субханаху ва таала Айюб пайгамбарга буйрук берип атат. Сен дейт, колуңа бир боо чыбыкты ал, аны менен аялыңды ургун, антыңды бузбагын. Албетте биз аны сабыр кылуучу таптык. Кандай гана жакшы бенде. Ал кайра Алла Таалага кайтуучу эле дейт. Бул сөз мындай болгон. Бу киши имам Ахмад рахматуллахи алейх китабы Зохудта алып туруп келеткен. Ибн Аббас радыйаллаху анху риваят. Энебиз бир жолу көчөдө баратса, шайтан адамдын келбетинде, врач, доктордун келбетинде көрүнөт экен. Энебиз сурайт экен, ушундай менин жолдошум ушундай ооруп калды эле, ошону сакайтканга кандай бир немелер барбы, жолдору бар, дары сурайт демеби? Ал айтат экен, таап берем, бардыгын жакшы кылам деп. Шайтан таап берем, бардыгын болот. Бирок бир шарт менен. Кандай шарт? Ошондо шыпаны мени берди деп айтасыңар дейт экен да. Шыпаны мени берди dedi. Шыпаны өзү ким берет? Алла.
Аш-Шафи Алла, шифаны Алла берет өзі. Алла Таала бұл дүниеде тұрған үшін түшініп алайлы. Бұл ақида мәселесі. Бұл дүниеде Алла Таала дары дәрмектердің бардығын асбабы шифа деп қояды. Шифаның себептері бұл. Қанша чөпчар бар, қанша таблетка бар, қанша операцияға тұрған, қанша укол бар, емне ғана бале болбасын, қанша дары дәрмек түрі, бұлардың бардығы шифаның себептері. Бұларда шифа жоқ. Шифа Алла беруші, Алла Тааланың аты. Шифа Алланың тарауынан келеді. Ошол аспаптарға, себептерге Алла шифа салса, ошондо ғана шифа болады. Андан башқа шифа беруші жоқ. Кейбір адам bir ele tabletkаны içip başı жақсы болып кетеді. Кейбір ошо эле таблетканы 100 жол içсе дагы жақсы болбойт. Бул эмнеден? Кейбири таблетка ичпей эле көк чай içсе жақсы болуп кетет. Мындайлар деле бар да. Алла Таалам шифага берем деп айта турган болсо, эч бир себепсиз иштеге жедирбей, ичирбей деле берип коет. Биз өзүбүздүн баш оорудан деле канча өткөргөнбүз. Кээде баш ооруйт, турам, кичине дем салдырып койсоң жакшы болуп калат. Кээде баш ооруйт, уктап турсаң жакшы болуп калат. Кээде баш ооруйт, көк чай ичсең жакшы болуп калат. Кээде баш ооруйт, булардан эчтеке таблетка жесең жакшы болот. Кээде баш ооруйт, таблетка жесең дагы кайра күчөйөт. Шифа Алла Тааладан тугандар. Кандай болбосун, энебиз Аюп пайгамбарга келип айтат. Бирөөгө жолуктум, ушундай доктор табып экен, ушундай деп айтты дегенде, ал пайгамбар да. Ал шайтан дейт. Ал шифа бере турган ким, ал мени дарылай турган дейт. Ошол жерден катуу айтып ант ичип берген экен. Эмне деп? Эгерде Алла мага шифа бере турган болсо, мен аялымды 100 дурра урам деген экен да. Ушинтип тилинен чыгып кеткен. 100 жолу урам деген. Түшүндүңүзбү? Ошон үчүн мына жердеги Алла Таала айтып аткан, "Худ биядика дыктан." Сеп Алла кийин шифа берди. Эми антында туруш керек да. Ант ичкенден кийин антында туруш керек. Антыңызды сындырбагын деп Алла Таала айтып атат. "Вала тахнас." Антыңды сындырбагын. Ант ичтиңби? Эми. А бирок кандай? Аялы күнөкөр меселе. Ошондой оор абалда таштап кеткен жок. Канча деген кажетин бүтүрдү, канча жыл чыдады. Эч ким жанында турбай койгондо жанында турду. Ошон үчүн Алла субханаху ва таала буйрук берди. Bir чыбыкты ал, ошо 100 чыбыкты бириктиресиң дагы, bir боо кыласың. Ошо менен бир уруп коясың, пөттү сеники ишиң мына. Ошондой кылып бүтүрүп койду. А бул бизде Ханафи мазхабта дагы ушундай бар өзү. Ант боло турган болсо, эки шарт болуш керек. Бардыгы тийсин дейт денеге. Экинчиси өтө эле акырын тийип тийгизбей эмес, кичине эле катыраак болуш керек экен, кичине. Мындай чыздей түшсүн да азмаз. Ошондой эки шарт болсо анан боло берет дейт. Кандай болбосун, мынакей ушинтип антты бузган эмес. Алла Таала айтып атат, биз аны сабыр кылуучу таптык дейт. Кандай дагы бул жакшы бенде деп жараткан Алла Таала Кур'ан-ы Каримде Аюп пайгамбарды мактаган. Ошондой 18 жылдагы ушундай бале, кыйынчылык, оор күндөрдө дагы Маязару лисану Аюб алейхиссалату вассалам дакиран ли раббихи ва калбухум мутаяққин анна хада қадруллах. Ошондо дагы Алла Тааланын зикиринде турду тили дейт. Жүрөгү болсо, бул Алланын тагдырында деп бекем ишенимде турду дейт. Мына бизге сабак ушул. Кандай гана өзү Алла Тааладан сыноо, өзү Алла Тааладан кыйынчылыкты эч качан сурабашыбыз керек. Даже сабырдуулукту сураганда пайгамбарыбыз тыюу салган. Bir kişi sabırlılıktı ber, meni sabır kıl deyverdi ele, Peygamber de soraba dedi. Bu sabırlılıktı soraganın, başına baleni soraganın, bana sınoo bergin, men oşoga sabır kılayın degen mani çıkıp kalat. Anan görük sen Allah Taala'dan afiyet, sak salamatçılık, amandık soray bergin. Eğer de sınoo gelip kalsa, oşoga emi beken bolup, Allah Taala'nın taqdırına tan berip, Allah Taala'ga baş iyide beken bolgun deydi. Mına demek Allah Subhanahu wa Taala ушундай катуу сыноого алып келгенин максаты эмнеге хатта юсбиха а'ла даража мина сабр ала таа. Ал даража сабырдуулуктун дагы даражалары бар экен. Ошонун эң жогорку мертебесине жеткириш үчүн Алла Таала Аюп пайгамбарга ушундай сыноолорду берди. Кийин Аюп пайгамбар ден соолугу жакшы болгондон кийин күндөрдүн биринде жуунайын деп калат. Sahih Bukhari'de rivayet gelir. Ayıp peygamber çeçinip gusülxanada juunub atsa,
Алла субханаху ва тағала асмандан алтын чебірткелерді жадырады. Алтын чебірткелер, алтын. Аны Айып алейхиссалам ала баштайды, топтой баштайды, өзіне топтой баштайды. Жаратқан Алла Тағаланың тарауынан вахи келеді. Айып, бұл жағым не болып отыр? Мен сені бай қылвадым беле, бардығын бермедім беле түзігеле депші. Айып пайғамбар айтады: "Ова, валакин ла гина ли ан баракатик." Алла, бірақ сенің берекеңден мен дағы әлі той бойым да депші. Сен той бойсың ба деді. Сен берекең маған ашчалық қылбайды да дейді. Бергенің сен жомартсың, сен жомарттығың, сен берешендігің, сен бергенің, сен байлығың маған ашықчалық қылбайды Алла деп аны топтай баштады. Бұл хадисте бар мана. Ушул жерде Ибн Хаджар рахматуллах алейх айтады. Бұл хадисте жауаз хирс алал истиксар минал халал фи хаққи ман васақа мин нафсихи бишшукр алейх дейді. Демек, байлыққа көп байлықты талап қылу рұқсат екендігіне дәлел бар дейді. Бұрық кимге қанчалық көбейсе шүкірді ошончолық көбейткенге ишенген адам үшін ғана да. Аға өзіне ишене албаса, себебі байлық көбейгенде адамдың тоң мойындығы да көбейіп кетеді, бұл жағы бар да. Ибадат алсыр айттағы тоң мойындық көбейеді. Байлық көбейгенде. Андайларға болбойды. Бирок эгерде байлык көбөйсө, бунун ибадаты да күчөйө турган болсо, ошондой адамдарга жайыз дейт, адал дейт. Канчалык көп байлык боло берсе деле ага зыяны жок дейт. Ушул жерде ва фихи тасмиятул мал аллади якуну мин хадhihi jiha барака, малды береке деп айтты булда. Мал береке деп. Кур'ани Каримде иннама амвалукум ва ауладукум фитна. Бала чакаңар, мал мүлкүңөр фитна деп айткан. Бул кандай, кайсы бала чака? Бул жамандык деген сөз фитна. Бала чака эмне бизге жамандык болобу? Мал мүлк бизге жамандыкпы? Десе, Алланын дининен, Алланын өкүмүнөн тотото турган бала чака, Алланын дининен, Алланын жолунан тотото турган мал мүлк, бул сиз үчүн фитна, бул сизге жакшылык эмес, бактысыздык деген сөз. Эгерде пайгамбарыбыз айткан, кандай дагы жакшы мал мүлк дейт, ошо аркылуу ахиретин кура турган болсо дейт. Бул кандай дагы жакшы деп пайгамбарыбыз мактаган, ошол акчаны мактаган, байлыкты мактаган пайгамбарыбыз. Бирок кайсы байлык, кайсы акча, кайсы долларды мактап атат? Ошо доллар, ошо акча, ошо байлык аркылуу ахиретиңизди кура турган болсоңуз. Ахиретиңизди кура турган болсоңуз. Да кенен түшүндүрүп коеюн, ахиретти куруу кандай экен. Ахиретти куруу бу дүйнөдө ошо мал мүлктүн акчанын акысын берүү, туура жолго сарптоо, исрапчылыкка эмес, өзүңүздүн да пайдаңызга, бала чакаңыздын, элдин пайдасына, элдин курсагына, Алланын динине, бейбечараларга сарпталган ахиретиңизди куруу деген маани ошо. Алла субханаху ва таалага шүгүр кылгандар бердеги Кур'ани Каримде зикра лил абидин ва зикра ли улил албаб деп эки теңгелет экен. Бул эскертме, бул насаат, ибадат кылуучулар үчүн десе, бир жеринде эмне деп айтып атат? Бул эскертме насаат акылы барлар үчүн дейт. Ушул жерде алымдарыбыз айтат, ибадат кылган, Алла Таалага ибадат кылган, ошолор акылы барлар ошолор дейт. Алла Таалага ибадат кылбаганды, анын акылы бар ойлоnuş керек тугандар. Qassamallahu al-aqla salasata ajza. Алла Таала акылды 3 бөлүккө бөлгөн. Man kunna fihi kamula aqluhu wa man lam takun fihi fala aqla lahu. Кимде ошол 3 бөлүк болсо, анын акылы толук. Кимде ал 3 бөлүгү жок болсо, анын акылы жок дейт. Биринчиси нерсе хусну ма'рифатилlah, Алла Тааланы чырайлуу тануу. Экинчиси, биринчиси хусну ма'рифатилlah, Алла Тааланы чырайлуу тааныш керек. Экинчиси хусну имтисали авамирилlah, Алла Таала чырайлуу баш ийиш керек, хусну ибадатилlah. Үчүнчүсү хусну сабри ала авамирилlah, чырайлуу Алла Тааланын буйруктарына, тагдырына сабырдуулук дейт. Демек, Алла Тааланы сиз таанысаңыз, Алла Тааланы чырайлуу таанысаңыз, Аллага чырайлуу ибадат кылсаңыз,
жана Алла Таалага чырайлуу өкүмдөрүнө сабырдуулук кылсаңыз, сиздин акылыңыз толук экен. Эгерде бул үчөө жок болсо, сиздин акылыңыз жок экен дейт. 10 диплом алсаңыз дагы. Себеп сиз өзүңүздү жаратканды таанып алсаңыз, бул чындап эле да, сизди жоктугун бар кылганды, бул аламдын кожоюнун таанып алсаңыз, ага тан бербесеңиз, демек сиз өзүңүздү даже тааныган жоксуз, өзүңүздү таанып алган адамды кантип аны акылдуу дейсиз? Ман арафа нафсаху факат арафа роббаху. Ким өзүн тааныса, ал аны жаратканын таныптыр ал. Адам өзүңдү таанып алсаң, сен башканы каяктан тааныйсың анда? Ва фи анфусикум афала тубсирун. Өзүңдү тааныганга далилдер миллион эсе. Өзүңдүн ден соолугуңа мындай көз салып кой. Мен бир тамчы элем. Булардын бардыгы бул тырмак, бул муундар каяктан келди? Бир эле көз салып кой. Ички дүйнөңүздүн аппаратын иштеп аткандарын бир көз салып кой. Чекеден көздө канча деген камера бар? Миллион камера бар көздө. Эми акылды айтпаңыз бул жакта, башкасын айтпаңыз. Демек ошон үчүн аввалул илм ма'рифатуллах, биринчи алгачкы илим тугандар, АБВГ эмес, плюс минус эмес, Алланы таануу, жараткан. Мени ким жаратты деген суроону өзүңүзгө коюңуз. Ушул суроого жооп тапсаңыз, сиз акылдуусуз. Мени ким жаратты деген суроону койбосоңуз, же коюп туруп таппасаңыз жообун, акылыңыз жок туган. Улайка кал ан'ам бал хум адал. Андай кишилерди Алла Таалам айтат, бул 4 буттуу жаныбарлар, балким алардан дагы адашууда узак кеткендер дейт. Демек абидин, улул албабтар ушулар экен. Улул албаб акыл ээлери, акылы барлар, кимдер? Ибадат кылуучулар. Ибадат кылуучулар. Деп мынакей Кур'ани Каримде Алла субханаху ва таала берип атат. Демек бул жердеги азыркы сиздерге айтып бергенибиз тугандар, Аюб алейхиссалам ушундай оор сыноолорго чыдады, сабыр кылды, акыбети Алла субханаху ва таала кандай кылып ийгилик менен жакшылыктарды көрсөтүп, бардыгына жеткирип 93 жашында дүйнөдөн кайткан экен. Алла субханаху ва таала имам Мужахид рахматуллаху алейхи айтат, кыямат күнү худжат кылат экен. Кээ бир байлар, эми байлыгымдын себебинен ибадат кыла албай калдым десе, Сулайман алейхиссаламды алып келип, мынакей ушунча байлыгы бар эле ибадатты таштаган жок го. Кээ бирлер, мен ооруп өмүр бою ушундай кыйналдым, ооруп эле сен мага сыноо бердиң, ибадат кыла албай калдым десе, Аюб пайгамбарды алдына алып келип коет экен, токто, бул жагына мугайлы. Мынакей ушунча ооруп дагы, ушунчалык жоготуунун үстүндө дагы ибадатты таштаган жок го депчи. Ошондуктан иншалла барында дагы Аллага ибадат кылайлы, жогунда дагы Аллага ибадат кылайлы. Бендеге чырайлуу эмес, ибадат кылсамбы, кылбасамбы деген суроогочу өзүнө мындай, мен намаз окусамбы же окубасамбы? Жок. Бул кулчулдук кылууга бул суроо жарашпайт тугандар. Ошон үчүн иншалла Алла Таала бизге ибадатыбызга муктаж эмес, ошону жакшы билиңиз. Биз ибадат кылсак Алла Таалага бир жакшылык кылып берген болбойбуз, пайда жеткирип берген болбойбуз, Алланын аршын көтөрүп берген болбойбуз. Биз ибадат кылсак, ин ахсантум ахсантум ли анфусикум. Эгерде жакшылык кылсаңар өзүңөр үчүн эле жакшылык кыласыңар, а жамандык кылсаңар өзүңөргө. Демек биздин ибадатыбыздын соогун биз алабызбы же Алла алабы бизде? Ошон үчүн ибадатка баарыбыз бекем болойлу.